Дүйнө жүзүнө кол салган COVID-19 Орусия жергесиндеги мигранттарга да өз алакасын тийгизди. Айтымдарына караганда көптөгөн жумуштар жабылып, айлык майына азайып, ар кайсы тармактарда кадрдык кыскартуулар кескин көбөйүүдө. Дал ушул тапта Орусия жергесиндеги көпчүлүк жарандардын максаты бир гана мекенге кайтуу. Күнүнө жалпылап айтканда 16-17 миң киши мекенге кетүүгө арыз менен элчиликке кайрылат. Бул тууралуу Салам медиасынын Москва шаарындагы кабарчысы Нуржамал Табалдиева кабарлады. Эски салсак, эки өлкөнүн келишими менен 17-майдан тартып чартерди каттам коюлган. Бүгүнкү күнгө чейин Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Якутия жана башка шаарлардан чартерди каттам боюнча 80ден ашуун учак учкан. Акыркы маалыматтарга караганда 200 миңге жакын эмгек мигранттары Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Белгилей кетсек, 8 миңдей кош бойлуу, 4 миңге жакын оорукчан жарандар, 5 миңден тегерегинде жаш балалуу энелер, 2 миңден ашык студенттер жана курсанттар мекенге учуп келди. Кайрадан элчилик алдында кетүүгө кезекке тургандардын саны күн өткөн сайын көбөйүүдө. Аликбек Жикшенкулов тарабынан өз ыктыяры менен эл үчүн иштөөгө даяр болгон алгач 30, андан кийин 50гө жакын тажрыйбалуу дарыгер медайымдар жөнөтүлдү. Ага кошумча керектүү дары-дармектер кошо жиберилген. Бирок ошого карабастан азыркы учурда коомдук саясий уюмдар, кээ бир кыргыз диаспоралары тарабынан ар кандай сын пикирлер кыргыз элчилигине айтылууда, дейт кабарчыбыз Нуржамал Табалдиева.